Бул Назигайым подкасты. Жанымда психолог жана интим-гимнастика тренери Шайбекова жана мен Алпарчу Айдапти Расулова. Сиздер менен кайрадан көрүшүңүзгө аябай кубанычтабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүн сиздин темаңызда, сиздин сфераңызда өтө актуалдуу болуп жаткан темалардын биринде сүйлөшөбүз. Ал интим бурчуңдары тууралуу болмокчу. Ар бир аял төрөйт, ошондой эле күйөөсү менен жакындыкка барат. Анан интим бурчуңдар бул жерде аябай чоң маанилүү ролду ойнойт. Анан кээ бирөөнүн бурчуңдары бошошуп кеткен төрөгөндөн кийин, 3-4 баланы төрөгөн аялдыкын айтпай эле коелу. Баары ал жактын да ден соолугу керек болот экен, аял затына төрөш үчүн, башка нерсеге дагычы. Анан ошол интим бурчуңдарын алсызбы же кандай, мен билбейм деген айымдарга кантип текшерүүнү сунуштайсыз? Негизи үй шартында текшерсе болобу? Негизинен үй шартында текшеркенге болот. Биринчи баштында айта кетели да. Негизинен ар бир айымдын төрөгөнгө чейин булчуңдары алсыздайт. Ал норма. Мисалы боюнда бар кезде биздин ар бир аялда релаксин деген гормон бар да. Бул гормон адамга ошол гормон бөлүнүп баштайт. Ал гормондун негизги максаты адамдын денесиндеги булчуңдагы коллагендерди жок кылуу. Баланы төрөгөнгө ылайыкташтырып булчуңдарды бошотуу да. Коллаген биздин булчуңдарды эң негизги жооп берип турган, булчуңдарды бекемдеп кармап турган бул коллаген. Бул коллагенди баягы гормонду жегенден кийин, жоготкондон кийин биздин булчуңдарыбыз алсыздайт. 9 айга чейин булчуңдардын баары бошойт. Бошоп бала төрөгөнгө ылайыкташтырылды. Анан бала төрөлгөндөн кийин кайрадан бизде деген баягы коллаген, организм коллаген иштеп баштайт да. Кайра 2 ай, 4 ай, 6 айга чейин кайра булчуңдардын баары жыйрылып, мурдакы ордуна келет. Ушул жерде өтө маанилүүсү, ошол учурда аял кайра толук калыбына келүү үчүн сөзсүз микроэлементтердин толукталуусу бул өтө маанилүү. Сиңирүүсү өтө маанилүү. Ички органдардын сиңирүүсү бул өтө маанилүү. Мисалы, булчуңдарды алыстап кетүүсү 70-80% бул деген микроэлемент иммунитетке байланыштуу болот да. Иммунитетиң алсыз болсо, сенде микроэлементтер жетишсиз болсо, ДТР жетишпесе, мисалы бардык төрөгөн айымдарды карасаңыздар, чачтар түшүп баштайт. Баланын да чачтары түшүп баштайт. Бул жерде ДТР-ни, мисалы кальцийди, микроэлементтердин жетишсиздиги бар. Демек, микроэлементтер жетишпей аткандан кийин демек булчуңдардын жыйрылуусу кыйын болот да. Ал кайра мурдакыдай жыйрылып албай калат да, күчү жетпейт да, мындай айтканда. Күчү жетпей ошол булчуң боштук боюнча калып калат. Көбүнчө ошол булчуң бош болгондун аркасында башка оорулардын мындай айтканда эшиги ачылат. Себеби деген биздин бардык органга жооп берип аткан, биздин алдыңкы жатын, биздин эң аял деп көрсөтүп турган, бизди аял эркектен бөлүп турган, биздин негизги аялдык табиятыбызды ойготуп турган бул биздин жатын. Биз өтө маанилүү орган. Бул жатын деген аялдарга тиешелүү аялдык гормондорду бөлүп чыгаруучу эң негизги орган болуп эсептелет. Жатында бездер. Бул канга аялдык гормондорду бөлүп чыгарып турат да. Эми ошол гормондордун иштөөсүнө жооп берип аткан бул бездер болуп атпайбы? Биздин жатын бездери, жатында кан айлануу жакшы болбогонунун аркасында аялдардын аялдык табияты бузулуусу жана дагы жатын ылдый болгондон кийин үстүнкү органдардын баарына жооп берип туруп атпайбы бул? Алдыңкы жатын булчуңдары сөзсүз бекемделип туруусу бул өтө маанилүү. Ошол эле кезде алдыңкы тараптар булчуңдардын баары алсыз болуп аткан болсо, демек баягы бизде түз ичеги бар го, анус булчуңдары дагы алсыз болуп, алдыңкы булчуңдардын баары алсыз болгонун аркасында запор, геморрой, жатындын опушением болуусу, жатындагы оорулар, мисалы эт өсүп кетүү, эрозия сыяктуу, кыскасы өтө көп мындай оорулардын эшиги ачылат. Ошондуктан биз аны физикалык тараптан дагы, анан баягы биологиялык мындай микроэлементтерди сөзсүз берип туруу бул өтө маанилүү. Жана мындай кыймыл сөзсүз физикалык көнүгүүлөрдү жасап туруу бул жерде өтө маанилүү. Эгерде таптакыр кыймыл жок болуп, ошол эле кезде булчуңдар алсыз болуп, ушундай абалда боло турган болсо, болуп атканын аны кантип билсек болот? Аны биз дайым бир техника менен дайым көрсөтөбүз.
Бул техниканы баардык кыздар жасап көрсө болот. Ушундай абалда эле отуруп же болбосо жатып жасаса болот. Биринчи ич менен дем алуу техникасын жазуу керек. Сөз ич менен дем алуу техникасында көкүрөктү ичти сөз кармайбыз да. Ичибизге абаны толтурабыз. Ичке аба толтурган кезде ич шарик болуп көтөрүлүү керек да. Абаны толтурдук, чыгардык. Бул техника ички органдардын баарын кыймылга алып келүүчү техника негизги. Эми ичиңди ошентип жерге жатып 9 мүнөт жем алуу бул өтө мындай маанилүү. Бир күндө 9 мүнөт жем алуу. Бир күндө 9 мүнөт жем алганда сен кадимки ички органдарыңа кыймыл келип баштайт, ички органдардын баары кыймылдап баштады. Ичегилериң кыймылга келип баштайт. Ичиң кадимкидей көөт, запоруң өзү эле кетип баштайт. Ич менен дем алуу болгондон кийин диафрагма ич менен дем алуу дегенде да диафрагма иштөө керек. Диафрагма деген биздин өпкө менен ички органдарды бөлүп туруучу булчуң. Аны баарыңыздар эле билесиздер деп ойлойм. Бул булчуң көп иштебегенден, кыймыл жок болгондон тырышып мондай болуп калат да, тырышып тартылып калат. Бул негизи моун чөйлүп туруш керек. Аба толгон кезде ичке толуп мындай кенен болуп жайылып туруш керек да, мындай болупчу. Бул жайылгандан кийин органдар өйдө көтөрүлүп, жатындын ылдый түшүүсү мындай азаят деп айтсак болот да. Эми диафрагманы иштетиш үчүн биз ич менен дем алабыз. Ич менен толтурабыз, шарик кылып чыгарабыз. Ошого машыккандан кийин, андан кийинки этапта алдыңкы биз жыныс булчуңдарды полностью кысып көтөрөбүз да, анан ичибизге абаны толтурабыз. Деп толтурган кезде эгерде биздин булчуңдарыбыз алсыздап мындай бошоп кетип аткан болсо, демек булчуңдарыбыз алсыз болуп эсептелет. Ошентип эле текшерип койсок болот. Эгерде ошондой абалда сиз ичиңизге аба толтурган кезде булчуңдарыңызды кармай албай жаткан болсоңуз, анда булчуңдарыңыздын алсыздыгынын белгиси. Бул биринчи белгиси. Ошентип эле билип койсоңуздар болот. Ошого аракет кылуу. Кийинки техникаларды ошондой жазуу. Ич менен дем алуу жазып атасыңбы? Демек алдыңкы жыныс булчуңду бекем өйдө көтөрүп, андан кийин ичибизге аба толтура турган болсок, чыгып кетпеш керек. Ага тынымсыз машыгуу менен ошону кармап калганга болот. Бул өзү эле булчуңдарды бекемдейт. Андан кийин катнаш учурунда абанын чыгуусу, мисалы этек кир учурунда баягы ооруксунуу, мисалы ошол эле кезде ошол учурда чыгып кетүүдөй болуп оорусу, ушундай сыяктуу белгилери бар да. Аба чыгуу дагы ооруксунуу, мисалы катнаш учурунда ооруксунуу, бунун баардыгы алдыңкы жыныс булчуңдардын алыстап кеткенин билдирет. Геморрой болуу, мисалы запор болуу, анын баардыгын калыбына келтиргенге толук мүмкүн. Ал үчүн сөзсүз иммунитетти көтөрүү биринчи өтө маңыздуу. Андан кийин физикалык кыймыл, гимнастикалар жазуу. Эсиңер мындай до конца бунун баарын мындай өздөштүрөм десе, бизде Надигаим борборунда онлайн жана офлайн сабактарыбыз дайым болуп турат. Ага да катышса болот десек, кыздар эгер бар болсо, катышууну каалагандар болсо. Результат канчада болот деп көп сурай беришсе керек, Результат канчада болот деп сурай беришет. Ал дагы ар бир аял өзүнчө. Кээ бир аялдар булчуңдарды сезбейт. Даже эки айлап жүрө бергендер бар, булчуңдарды сезбей. Эгерде биз мээ менен булчуңдарды байланыштырбасак, анда эч качан булчуңдар калыбына келбейт. Калыбына келиш үчүн сен мээ менен булчуңдарыңды байланыштыруу бул маанилүү. Байланышкан болсо, анда бат эле нормага келет 2 жума, 3 жумада. Ал эми мээ менен жыныс булчуңдар байланышы жок болсо, анда баары бир калыбына келбейт. Түшүнүктүү. Мисалы үчүн интим гимнастикага ишенбегендер деле бар да. Кантип эле болуп кетсин, кантип эле мурдагыдай кыскалгандай болуп калсын депчи. Бул мифпи же чындыкпы? Мисалы бул фитнесте мисалы адам машыгып булчуңдарды мисалы чыгарса болбойбу деген эле сөз. Бул кадимки эле фитнес да. Кадимки эле фитнес, мисалы фитнесте туруктуу фитнести жазуу менен төштөрүн, мисалы булчуңдарды, кол булчуңдарды, буттагы булчуңдарды, жамбаштардын баарын чыгарганга мүмкүн го. Так ошондой сыяктуу тренажерлор менен да иштейбиз. Биз тренажер менен иштөө менен дагы булчуңдарды болуп көрбөгөндөй мындай бекемдегенге болот. Ал толук мүмкүн. Груз көтөрүү техникалары бар. Кыздар 3-4 төрөгөн, 5-6 төрөгөн айымдардын дагы
3 литр 4 литр грузтарды көтөрүп машыккандар бар. Если андай результат болбосо, анда алар аны кыла алмак эмес. Демек ошол результат деген ошол. Түшүнүктүү. Демек жакшы результаттар болуп жатат, э? Жана канаттан жел чыгуу, аяз келгенде ооруксондоо, булардын баары норма эмес, э, негизи? Норма эмес булардын баары. Бизде деген ички мындай катмардан турат да биздин жатын. Бул деген ошол катмар, мисалы эндометриоз деген азыр аябай мода болуп атпайбы? Бул деле мисалы эндометрий деген биздин эң бетки баягы челек кабыкка суу толуп калуусу да. Бул дагы ички органдардагы көйгөйлөрдөн келип чыгып атпайбы? Өттүн проблемасынан, мисалы өттүн толуусунан. Ошондой сыяктуу көйгөйлөрдүн баардыгын туура дем алуу, ичме дем алуу техникасын алдын ала жасап, жана ички органдарды тазалап туруу, детокс программаларын жасап туруу, жана сөзсүз иммунитет менен иштеп туруу менен аны да алдын алсак болот. Бул жаш аралыгында чектөө барбы? Мисалы үчүн Жок, бул аялдарга болбойт. жок, баардык айымдар жазуу керек. Даже 5-6 жаштан баштап балдарга, кыздарыбызга аны үйрөтүп койсок болот. Боюнда бар айымдар катышса болобу? Ооба. Эгер угроза жок болсо, 3 айдан өткөн болсо, анда сөз катышуу керек. Ал разрывсыз төрөө үчүн. Түшүнүктүү. Демек разрывсыз төрөө үчүн антигимнастикага келип катышуу керек. Биз маегибизди ушул жерден токтотобуз. Эселейин, эгер кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, сөзсүз комментарийге тартынбай жазыңыздар. Биз жооп бергенге аракет кылабыз. Алия маселемизге келип бергениңизге, Алтынай болгон убактыңызды бергениңизге чоң рахмат. Сиздерге дагы буюрса, кийинки чыгарыштардан дагы көрүшөбүз. Сак саламаттаңыздар.